Өзгөн районунун тургуну Бекташев Ош прокуратурасында иштеген Канжар Кадыралиев бир тууганы менен мени опузалап, акча талап кылып жатат деп милицияга 4 жолу кайрылса да, кылмыш иши козголбойт. Бирок башкы прокуратуранын кийлигишүүсү менен мындан бир апта мурда ага каршы иш ачылат жана ал кызматынан алынат. Бирок бүгүн арыз жазган Бекташев өз дооматтарынан баш тартат. Ал эми өзгөн аксакалдары Бишкекке келип Кадыралиевди жактап чыгат. Андай болгондо чындык издеп Бекташев эмнеге мурда көптөгөн арыз жазган. Анысынын баары калп болсо, анын өзүн жала жапканы үчүн соттош керек да. Аксакалдары болсо андай эле кыйын экен, мурдатан ошол Бекташевтер менен Кадыралиевтерди тартипке чакырып, өзгөн менен Ошту тазалап салбайбы? Мындан 2 жыл мурда пара менен кармалган милиция кызматкери Эшпаев Коопсуздук комитетинин убактылуу абагына жаткырылган, бирок эртең менен анын астын өлгөн денеси табылган. Бишкек шаарынын аскерий соту бүгүн убактылуу абактын жетекчиси Жумаев менен ошол кездеги нөмөт башчы Жыентаевди күнөөсүз деп тапты. Алар чын эле Эшпаевди өз колу менен өлтүрбөгөндөр, бирок андай өлүмгө шарт түзүп бергени үчүн жазаланыш керек болчу. Кылмыштан шектелгендерди биз дароо көкөлөтүп мактасак, кармалгандарды бошотсок, кылмышка жол бергендерди актасак, андан жаман кылмыштарга көз жумсак, кылмыштардын өзүн ача албасак, биз эмне деген коомбуз?